мойнума алайын. Сен орба, мен оройнада жүр. Алымсол, сен нұрлары құндайыры құндың жана жағында. Жерене, бычағыңды кенен ач. Сені көздечімізіңнің қаарманлары келе жатыр. Бүгін Улуттук адабият күнүнө карата Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча иш-чара өттү. Окуучулар залкар жазуучунун ар бир чыгармасынан каармандарды сахналаштырып, келген конокторго таасирдүү көрүү маданиятын тартуулашты. Иш-чарага шаардык билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, ошондой эле шаардагы бардык мектептердин кыргыз тили жана адабият мугалимдери катышты. Адабиятчылардын айтымында бул майрамга окуучулар жыл сайын өзгөчө кызыгуу менен даярданышат. Мен ойлойм, бул адабий кечелер, адабий чыгармачыл кечелер балдардын руханий байлыктарын көбөйтөт деп ойлойм. Азыркы учурдун жаштары өтө телефонго берилген учур, ошого чоң таасир берет деп ойлойм. Адабий кеченин максаты биздин кыргыз жазуучуларыбызды эскерүү жана даңазалоо, бул окуучуларга жакшы тарбиялуу жактары көп деп ойлойм. Иш-чаранын максаты окуучуларга Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын терең таанытып, улуттук адабиятка болгон кызыгууну арттыруу. Мугалимдер белгилегендей, бул майрам башка даталарга салыштырмалуу окуучулар тарабынан өзгөчө көрүүчүлүк менен белгиленип келет. Ар бир каарман өз образын жандуу аткарып, Айтматовдун мурастарын муундан муунга өтүшүнө чоң салым кошулууда. Белгилүү жазуучунун туулган күнү. Биз бул күндү бүгүн өзгөчө белгилей кетабыз. Бүгүн биз ар бир чыгармасын басыга кетип, ар бир чыгармасына көрүнүштөр даярдаганбыз, рефераттарды окуп берип, жана мугалимдерге өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп берип. Максатыбыз биз бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасыны Айтматовдун өзүнү унута кетпей, жана кийинки муундарга басым жасап, эскертип айтып беребиз. Сегодня у нас с вами особенный день. Сегодня в Кыргызстане день рождения нашего любимого поэта, писателя Чингиза Торокуловича Айтматова. Сегодня весь Кыргызстан отмечает эту знаменательную дату. Ошондой эле кыргыз тили жана адабияты кабинетинде тарбиялык саат өтүп, анда окуучулар жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу суроо-жоопко катышты. Ар бир каарман өзүн тааныштырып, чыгармадагы ролун, маанисин түшүндүрүп берди. Мугалим сабакты улантып, Айтматовдун дүйнөлүк адабиятындагы орду тууралуу маалымат берди. Азыр өзүңүздөр күбө болгондой, тарбиялык саатта биздин окуучуларыбыз ар түрдүү чыгармалардан, каармандардын аткаруусунда үзүндүктөрдү коюп беришти. Себеби бул күн биздин тарыхыбызды жаратат. Кыргызстандын эң белгилүү ушул жазуучусу Чыңгыз Торокулович Айтматовду биз аябай жакшы мындай эскеребиз. Шарлотта Ешматова, Бексултаны Кайратбек уулу, жаңылыктар.